Эң жаман согуш өзүңдү өзүң жеш согушу. Өзүң менен өзүң согушасың. Эркектер көбүнчө машинасын айдап келип, үйгө кирбей машинанын ичинде көп нерсени өзү ойлонуп отурат. Кээде ал шүгүрчүлүк маселесинде, ал кээде эч нерсе жетишпей жаткандыктын айынан ойлонот. Аял менен ызычуу болуп кетти, эркек киши көчөгө чыгып кетти, ошол чындап эркек көчөгө чыгып ойлонуп келет да. Көп нерсени. Деди, ушул эле жетиштүү эркек кишиге, ал миңдеген нерсени ойлонуп атат. Аял киши 9 ай курсагында көтөрөт, анын өмүр бою көтөрө турган бардык маселесин, тамак ашынан кийим кечесинче эркек киши болуп атпайбы? Көчөдө согушуп акча таап келет. Жумуш бардыгы бул согуш. Чындыгында согушка барып келип атат эркек киши. Ошондуктан эркек киши болуш кыйын, түшүнүш кыйын аны. Чындыгында ошондой. Баягы мен дагы ойлонуп, кээде отуруп, жүрөгүм менен мээм кадимкидей урушат да. Кээде мээм жеңет, кээде жүрөгүм жеңет, бирок азапты баары өзүмдүн тие алам, өзүмдүн денем тартат да. Мындайча айтканда, курмандыкка өзүмдүн денем эле чалынып кала берет. Кээде жүрөк жеңет, кээде акыл жеңет. Ошондуктан өзүңдү менен өзүң урушуш бул эң кыйын урушуш экен. Душман ясно, ал сыртта, ичиңде эмес. Аны барып керектүү жерде сүйлөшүп аласың, бирок ичиңде өзүң менен өзүң күрөшүш бул өтө кыйын маселе. Муну эркектер өтө жакшы билет.